Жалпыңыздарга Кутмантан каалоо менен кайрадан сиздерди салам айтып, жалпыңыздарга амандык тилейбиз. Ардактуу жалпы көрөрмандар, Регион каналында таңкы регион өз ишин баштамакчы. Жуманын шаршемби күнүндө сиздер менен амандашып, 1 саат алкагында кесиптешим экөөбүз сиздерге жагымдуу маек курганга даярбыз. Албетте, саламатсыздарбы? Таңкы регион телеканалынын ардактуу жана кымбаттуу көрөрмандары. Бүгүнкү күнүбүз кайра кайтып келбейт. Андыктан ар бир күндүн баркына жетип, аны бактылуу, ийгиликтүү көзөмөлдөр менен өткөрүүгө аракет кылабыз. Ооба, кесиптеш, бүгүн баягы таң эрте турганда ар бир адамдын жаңы жашоосу, жаңы барактары ачылат эмеспи? Анын сыңары албетте ар бир тарыхчаңыздар, ар бир таңыңыздар өзгөчө эмоцияларда башталсын деген тилек айтабыз. Анан кесиптеш, жолдо жүрсөң сак бол, эрежеге так бол деген бир жакшы макал лакаптарды билесизби? Албетте, жолдо жүргөндө бул ар бир кишинин милдети деп ойлойбуз. Ар бир эрежени сактоо, өзүнүн коопсуздугун сактоо. Бүгүн студиябызда ошол жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактоо боюнча, же болбосо толугураак айтканда, жол коопсуздугу эксперти биздин агайыбыз Дооронбаев Аббасбек агайыбыз келип калган. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, Кутмантан агай. Саламатсыздар. Таңкы маанайларыңыз кандай агай? Аябай жакшы. Жалпы кыргыз элине салам айтсаңыз болот алгач. Сөзсүз урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздар, урматтуу регион каналы, сиздерге мына рахмат ушундай эфирге чакырганыңыздарга. Агай, сизди эксперт деп тааныштырдык. Анан биринчи эле ушул статистикадан баштасак. Кыргызстандагы 2024-жылдагы, бир жылдагы статистика, 10 жылдагы деп деле айтсак болот. 2024-жылга чейинки. Урматтуу кыргыз элим, мынакей баарыбыз соц тармактан, телевидениеден көрүп атабыз. Жолдорубуз кандай чатактар, туура эмес иштер, жанагындай жол эрежени бузуп, авариялар болуп атат да. Далай адамдын өмүрүн алып кетип атат, үзүлүп атат өмүрлөрү. Эми мындай тереңирээк айтсак, мынакей Афганистан согушунда акыркы 10 жылда 15 000 адам каза болду. Бизде тилекке каршы Кыргызстаныбызда акыркы 10 жылда 10 000 адам каза болду. Муну соц тармактан бир жактан карасаңар, окусаңар болот. Ачык информация. Эми 10 000 адам деп баягындай, мен баягындай жөнөкөй эле айтып атам да, андай тереңирээк ойлонсок, 10 000 адам. Кыргызстанда бир айыл жок, жоюлду жок бир айылыбыз. 10 жыл мурда ошо жараныбыз, атуулубуз каза болбосо, ошонун баласы бүгүн 10 жашка чыкмак. Көрдүңүздөрбү кандай деген негативдүү чатак процесстер болуп атат да. Эми мен Афганистан менен салыштырганым бул баягы жолдун кесепетинен, жол эрежени сактабаганынан ушундай өтө чатак иштер болуп атат. Көрдүңүздөрбү? Эми 2022 жылы ДТПден 690 адам көз жумду. 2023 жылы 783 адам көз жумду. Мынакей 2024 жылдын жыйынтыгы чыкты. 743 адам каза болду. Көрдүңүздөрбү кандай иштер болуп атат? Демек бул жол эрежесин сактабагандыктанбы, же болбосо ошол жолубуздун бир кандайдыр бир түзүлүшү дейлиби, же жолубуздун начардыгыбы дейлиби, эксперт катары сиздин оюңуз? Эми бул жерде себептер көп. Бирок тилекке каршы ушу айдоочунун жол эрежесин урматтабаганынан, сыйлабаганынан, сүйбөгөнүнөн ушул жол эреже бузушуп, андан ары жанагындай чатакка. Азыркы учурда мен эле эртерээк жетсем экен деп шашып атабыз дагы. Анан эртерээк эмне кылат шашып? Каяка шашат? Шаша турган азыр убакыт жок. Жол эреженин жолдо канча деген унаа жүрүп атат. Канча деген жүргүнчү бар, велосипедчен, самокатчан, канча деген пешеход бар. Каяка шашат? Өлгөнү шашабы? Өлүп калышпат эле, 1 секундта өлүп калат. Бир жерди урат да өлүп калат. Өзү өлбөй жанындагы адамдарды алып кетип атпайбы? Күнөөсү жок адамдарды. Кичинекей жарым жаш, 1 жаш наристелерди алып кетип атышат, каза болот. Ошо балдардын эмне күнөөсү бар? Мисалы, Японияда ал жерде 50 км менен, саатына 50 км менен жүрөт. Алардын эми инфраструктурасы мыкты. Айтсак болот, жолдору алтын депчи. А бирок
Япония өкмөтү ушу айдоочунун кара башын аман алып калайын деп жанагындай чек коюп койгон. Ай жерде 50 километр. Трассаларда 90, платный жолдорду 110. Мынакей көзүңүздү кандай. Эми бизде туура айтасыздар. Мүмкүн кай бир жерлерде жолдорубуз начар, көчөдөгү освещениялары, светтери жок. Жаан жаса мынакей кара кийим кийген пешеход жаан жап койду, свет жок. Айдоочуга вообще көрүнбөйт. Жол белгилери өчүп калган айрым жерлер алыска жол болурду, Ошол пешеход, ошол жүргүнчү, жол жүргүнчү көрүнбөйт. Асфальт менен капкара болуп көрүнүп турат. Анан шопур алып барып туруп, ал тиги пешеходубузду тилекке каршы уруп кетет. Мүмкүн ал зрениясы да начар айдоочунун. Эми ошондой баягы көп нерселер бар да, мен баягы кичине мындай катуураак айтып койдум, кечирим сурайм. Мүмкүн өлүп калды деп маркумду. Действительно ошондой болуп атат. Болгон үчүн факты констатировать этип айтып атканым. Мен бул эфирге келдим, баягы жакшы көрүнөйүн деп келген жокмун. Ачык чындыкты айтып атам. Эмне болуп атат жолдорубузда. Эми ушу жолдорубуздагы могу эрежени сакташ үчүн баягы МВД министрлигине да 1-2 кат жазгам, учак дрон киргизгиле деп трассаларга. Жеңишбек Мамаевдин Сочкада барып жолуккам. Ушу баягы кантип биз алдын алабыз. ДТПны кыскартабыз. Ошо ДТПнын последствиясы, оор последствиясын кантип жок кылабыз и аягында кантип өмүрдү аман алып калабыз деген суроо менен. Ошондо мен да сунуш кылдым Жеңишбек Мамаевичке. Совет Союзунда права болгон. Айдоочу күбөлүк, китеп сыяктуу, ичинде вкладыш болгон. 1, 2, 3 чыртык коет, 3 чыртык салгандан все уже права алынат. Пересдача кетти. Нарушение сразу жыртып коет талонду. Мен ойлойм бул инструменттер туура болгон. Биз коркчубуз. Азыр дагы бир праваны жыртып коет, мен машина айдабай калам деп. Анан кийин ошо учак дрон боюнча мындай айтып кетсем, учак дрон боюнча. Учак дрон мына айтып кеттим, 2024-жылы 743 адам каза болду деп. Ошол учак дрон беспилотный летательный аппарат деп коет. Россияда, Казакстанда, Өзбекстанда, Тагыстанда колдонулуп атат. Трассаларды көзөмөл кылат. Ошол мисалы Бишкек Ысык көл жолу мисалы. Дордой тараптан мен Ысык көлгө кетип атам. Информационный знак турат. Жол эрежеси учак дрон менен көзөмөл кылынат. Болду, мен 90 км/ч менен айдайм. Потому что биздин жолдор жазысы 100 менен 110 менен айдаганга технический нормативтери туура келбейт. Жолдун жазысы. Талапка жооп бербейт. Эми азыр болсо мына жанагы 3 буттуу видео фотокамералар турат. Мен ал камерадан өттүм, эптеп айылдан 90 менен айдадым, андан өттүм дагы 190 менен айдадым. Анан айдоочу барып туруп, эмки видеокамера, эмки фотокамерага жетпей авария кылып өлүп калып атпайбы? Мындай да баягы кескесте мындай суроо пайда болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн ДТП кому-то выгодно, мүмкүн деген ойда кетет да. Эми андан Кудай сактасын. Эми ошол жанагы учак дрон болсо, мына күндүзгү мезгилде ал асманда учак дрон мени фото видео фиксация жасап атабы? Же жазган жок, мен билбейм да. Мен ошо баягы кой эми штраф келбесин деп 90 менен айдайм. Көрдүңүздөрбү кандай болот? Эми учак дрон функциялары кандай? Учак дрон жана ылдамдык жүргөндө карайт. Учак дрон жанагындай встречный полосага, встречный тилкеге чыкканда карайт. Бизде тилекке каршы ушул чоң ылдамдык менен айдагандан ошондон көп ДТП болуп атат да. Ошол ДТП көп болуп атат деп атпайсызбы? Ошол ДТПнын биздин экономикабызга тийгизген таасири да бар да тура ошол жөнүндө. Эми буну айтсак өтө страшный, өтө чатак. Мисалы, мына 743 адам каза болду, маркум. Жаман айтпайлык. Бүт эле кыргыздар. Жана айтып кетпедим, кыргыздын бир айылы жок. 10 миң айыл, эми чоң айыл да. Жок. Кырсыктын айынан. Жок. Ушу ДТПнын айынан. Анан кийин ушу маркумду
марқұм жерге қойыш керек. Құраны бар, қырқы бар, ашы бар, жылдығы бар. Өткөзөбүз бе? Өткөзөбүз. Бол жолу миллион сом кетеби ушуга? Кетет. Андан ылдый, андан өйдө орто эсеп менен миллион сом кетет. Миллион сомду көбөйтөбүз 743 маркумга. Чыгым 743 миллион сом. Миллиард деп койсок болот. А канчасы майып болуп калды. Колу бутунан ажырап, больницадан чыкпай айлап жылдап жатышат, лечение алышып. Башынан травма алды. Кичинекей аба ырайы бузулса, чуркап барып аптекадан дары сатып алып атат. Ушун баары чыгым да. Эми буну баягы болжолу, мен буну эми баягы Минздрав тиякпай эзептеп чыгыш керек, бирок болжолу где-то бул нерсе дагы 1 миллиард сомго барабар. Чыгым. Эми колу бутунан ажырап калды. Көрдүңүзбү? Иштей албай калды. Үй бүлөсүн бага албай калды. Жап-жаш болуп. Бул дагы өтө чоң трагедия. Андан тышкары талкаланган унаалардын баасы болжолу где-то 2-2,5 миллиард сомго чыгып кетип атат. Көрдүңүзбү? Эми үч эмени кошсок, жол эрежени сактабай ушундай аварияга айланып, ушул ДТП кыргыз элибизге болжолу 5 миллиард сом чыгым алып келип атат. 5 миллиард сом. Көрдүңүздөрбү кандай акча? Андан тышкары аварияны болгон жерге ким келет? Жол көзөмөлү келет, туурабы? Андай жигиттерибиз биздин жарандарыбыз алар. Эл үчүн, жер үчүн, өзүбүз үчүн баягы иштеп атышат, жол коопсуздугун карашыпчы. Эми ошо жигиттерибиздин канча деген зарплатасы бар. Канча деген полиция, милиция унасы жүрүп атат. Канча деген чыгымдар. Эми мен буну айта албайм, точно айта албайм. Муну баягы МВД билет, ГОБД да билет. Эми болжолу алардын эле баягы зарплатасы баарын кошуп келгенде бир мүмкүн 3 миллиард, 5 миллиард сом эми каржылуу болуп атат. Эми ошо жанагы цифрларды бириктирсек, болжолу бир 7 миллиард, 10 миллиард сом чыгым болуп атат экономикабызга. Ушундай нагрузка болгону да. Мынакей жол эрежени бузганы кандай болот? Эгерде биз жол эрежени бузбасак, бизге ГАИнин да кереги жок. Тетиги унаа иштей берсин, барып тех паспорт алмакпыз, госзнак алмакпыз машиненин, айдоочу эме күбөлүк алмакпыз, болду. Бизге анда ГАИнин кереги жок. Жол эрежени бузбаш керекпиз. Мен айтып кеттим, жол эрежени сүйүш керек. Жол эрежени сүйүш керекпиз. Жол эреже бизге шарт түзүп берип атат. Аман сен жумушуңа, мектепке, бала бакчага, үйүңө жетип ал деп. Эми баягы айдоочулар деген эми баягы бирөө жакшы кабыл алат экен, бирөө болсо шашат экен, бирөөнүн болсо зарыл иши бар экен. Мынакей мен Сингапурга барып келдим 2019-жылы. Атайын полициядан сурадым. Мас айдоочу менен кандай отношенияңар десем, мас айдоочуну полиция күлүп айтып койду, өлтүрөбүз дейт. Кантип өлтүрөсүңөр? Бизде штраф чоң дейт. Ошо чоң штрафты төлөй албай өлгөнү барабар деп полиция айтат да. Бул бир, көрдүңүздөрбү? Анан айттым, эгерде акчасы жок болсо кандай дейт? Акчасы жок болсо полиция менен банктын келишими бар дейт. Кагаз бар да, мас деген. Болду, жоопкерчилик тиги банк төлөп берет экен штрафты полицияга. А жоопкерчилик өтүп кетет кимге? Мас айдоочуга. Бул бир административный наказание. Экинчиси, мынау жерди көрдүңүзбү дейт, станокту. Ушуга байлап сабайбыз дейт. Мынакей. Мен деген өнүккөн өлкөнүн мыйзамдары кандай? Мына Японияны айтып кеттим. Японияда да аябай көзөмөл өтө күчтүү. Бул нерсени атайлап өкмөт тиги сабайм, анан штраф алам деген жок. Өкмөт ушул нерселерди киргизип атат, көзөмөлдү, жесткий көзөмөлдү киргизип атат. Ушул айдоочунун алтын башын аман алып калайын деп. Көрдүңүздөрбү кандай? Бизде тилекке каршы эми мен баягы штрафты чоңойткула же кемейткиле дегенде мен алысмын, бирок жана катуу айдагандарды, мастарды, жанагындай встречный жол тилкеге чыккандарга катуу чара колдонуш керек. Праваларын жөнөкөй эле баягы лишенияга жибериш керек. Бир 5 жыл айдабай эле койсун.
окусун, билсин, анан келтирип кайра тапшырып, кайра права алсын. Ушул жөнүндө сөз кылалы агай, баягы сөзүңүз каралжы. Ушул сентябрь айынан баштап өкмөт тарабынан жаңы ушул жол эрежелери боюнча мыйзам кабыл алынып атат. Кудай буйруса, сентябрдан баштап күчүнө кирет деп атабыз да. Анан жол эксперти катары сиздин оюңуз, пикириңиз кандай ушул боюнча? Соц тармактарды көрүп атпайбызбы? Ооба. Күлкүм келет. Бизде мурда орус эми баягы Советтер Союзунда орус гаилер көп эле да. Биз ошондо окуучубуз, күнү түнү окуучубуз. Башыбызды көтөрбөй ошо баягы айдоочу көйлүк алып калайлык деп окуучубуз. Анда моундай бүгүнкү жыргал заман жок, интернет. Интернеттен ача коюп, бул знак кандай экен, бул стоп кандай экен деп окуучубуз. Кадимки китепти, брошюркаларды алып күнү түнү окуучубуз, билбесек 1000 жолу окуучубуз. Ошентип билчүбүз. Анан бүгүн соц тармакты көрүп атпайсызбы? Өткөндө тиги нарынан келаткан баягы карындаш эже эмелерден сурап атат, баягы ГАИ кызматкерлери. Эч ким эч нерсе билбейт экен. Ооба, убагында сатып алышкан. Мели эми сатып алышты, кандай алышты дешип алышканда, мен баягы машина айдайм, мен бүгүн коркуп калдым. Мен мурда билбечимин. Айдоочулар жол эрежени билет деп жүрчүмүн да. А көрсө билбейт экен да. Мен азыр ойлонуп калдым. Мен кандай айдаш керекмин? Булардан кандай алысыраак болуш керекмин деп уже чочуп калдым. Көрдүңүздөрбү кандай нерселер пайда болуп калат. Эми баягы урматтуу айдоочулар, баягы азыр интернет бар, бүт эле бар да. Ал жанагы брошюрканы ачып кетсе 50 сом 100 сом турат. 50 сом 100 сомго сатып алып окуңуздар. Бул деген керек, бул сиздин өмүрүңүз. Бул сиздин бала чакаңыздын өмүрү. Бала чаканы машинага саласыздар. Ушунун баары керек. Өкмөттүн талабы абдан туура. Муну Садыр Нуркожоевич ушундай баягы талап коюп атат өкмөткө, ушуну көргүлө, аткаргыла деп. Абдан туура. Мына азыр мен эме ойлойм, азыр мынау соц тармакты биякты көрүп алып, Инстаграм көрүп алып, баары окуп атышат. Азыр 5 мүнөт болсо дагы тетиги каяктагы информацияны карабай, жол эрежесин уже окуп атышат. Уже 100% билем да. Потому что мен өзүм да ошону баягы окуп атам. Мен да баягы улам знактар баягы жаңырат да. Мүмкүн жаңы знактар кирдиби деп мен да баягы карайм да. Эми Американы айтып кетсек, мынакей 2 сентябрда бир айдоочу. Эми акмакчылыкта бир айдоочу кандай бир себептер менен бир эмес 2 окуучу кызды уруп кетип атат өзүнүн машинеси менен. Бирөөнүн баласын урганга, тебелегенге, өлтүргөнгө кандай акысы бар ошо айдоочунун? Мен как раз ошондо тиги чет өлкөдө болуп калдым, ошо жердин баягы мыйзамдарын көрдүм. Эме мектептин тушунда, бала бакчанын тушунда, жогорку окуу жайынын тушунда 30 деп знак турат. Чектөө турат. 30тан ашык айдаба деп. Анан кийин баягы кызыгып сурадым да, 30тан ашык айдаса эмне болот? 30тан ашык айдаса, ар бир айдоочу, ошол өлкөдө ар бир айдоочунун тарыхы бар экен. Кайсы жылы окуган, кайсы жылы права алган, кандай машина айдады, канча жолу жол эрежени бузду же бузган жок. Ошол историясын көтөрөт. Анан виза картасы бар да, мына баарыбызда бар. Ошол виза картасын блокируйт этет. Виза картасын блокируйт этсе, база албай калат, эч нерсе төлөй албай калат. Жанагындай историясын көтөрүп туруп жазып штайт, дагы кошуп жазып штайт, бул чатак айдоочу экен деп, жол эрежени сыйлабайт деп. Көрдүңүздөрбү? Ошондой баягы чара колдонуп туруп, анан кредит тиги бул баягы жашоо турмушта көп да баягы суроолор. Ошонун баарын баягы кесип штайт. Эч нерсе кыла албай калат ошол айдоочучу. Көрдүңүздөрбү кандай чара колдонот? Эмне үчүн бул нерсе жазалып атат? Дагы бир жолу кайталап кетейин, урматтуу айдоочулар, урматтуу кыргыз элим. Бул нерсе өкмөт жазаган иши ошол айдоочунун кара башын аман алып калайын деген мыйзам. Эми өлүп калыш жана айтып кетпедим, өлүп калышпат эле. Баарыбыз көрүп атабыз. Машина урулганда темирлерге кыпчылып, кан тамырлары кезилип, каны агып кетип, каза болуп калып атат. Мына өткөндө Каракөл тараптан бир машина келатыр, праворуки машина. Жанагындай ылдый жакка түшүп кетип, кулап кетип, күйүп атат. Бир 10-20 айдоочу карап тура сотовый телефонго тартыпчы. Бирөө чуркап барган жок, огнетушителин чыгарып туруп, ошо күйүп аткан машинаны өчүрөйүн депчи. Өрттү токтотоюн деп. Баары карап тура сотовый телефонго чалышып.
мүмкүн ал машинанын ичинде адам бар, мүмкүн ал машинанын ичинде адам жок. Мен ойлойм баягы кичине баягы таш бор болуп калат, баратабыз, кандай болуп баратабыз, мен баягы таң калам. Кайдыгер мамиле кылат. Кайдыгерлик. Баягы орусча сөз бар, моя хата с краю, ничего не знаю депчи. Ушундай кайдыгерлик болуп калды. Тилекке каршы. Мен ушу ойлойм, ушу биз жана айтып кеттим, СССР мезгилинде бизге күбөлүк берчи, айдоочу күбөлүк, окуучубуз күбөлүк берчи. Кадимкидей вожденияны бүт тапшырчыбыз. Менен тиги совхоздун директору Асан Ибраимович тапшырган. Кадимкидей артка алдыга айдап, жол эреженин баарын баягы сурашып. Ошо мезгилде жана айтып кеттим, орус гаилерде. Орус гаилер кыргызды аячы. Бизге право бергенде айтчы. Сынок, смотри, ты одной ногой в тюрьме деп. Аяганы да. Эми жанагы кантип кыскартабыз. Эми бул жерде баягы беспилотный летательный аппаратты мынакей сөзсүз киргизиш керекпиз. Сөзсүз. Ушу беспилотный летательный аппарат жол коопсуздугун көзөмөл кылып, жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калат. Миңдеген аварияны токтотот. Канча деген адамдар мына майып болуп атат. 4-чү горбольницага өткөндө Жеңишбек Мамедовичка дагы айтып кеттим, дагы кандай жолдор бар депчи. Эми жолдор эң эле жөнөкөй. Жанагы баары штраф келип атпайбы? Баарыбыздын адресибизди билет ГОБДда, МВД. Ошо баягы жол эрежени өтө бускандарды кат жазып чакыр, экскурсияга алып баргыла деп атам, 4-чү горбольницага. Көрсүн ошо жерде кандай акыбалда азылып жатат, колу буту сынып. Ушул нерсенин баары баягы эмеде баягы алдынан алуу, башынан, алдынан. А тиги авария болуп, ДТП болгондо уже кеч уже. Уже бүттү, уже протокол түзүлөт, ГАИ келет, тиги бу болот, съемка болот, ченейт эметет. А бирок киши өлүп калды да. Болду да. Тиги тууган уруктардын көз жашы. Өлгөн өзүн шору. Ооба. Агай төмөндө баягы сиз статистиканы айтып өттүңүз. Бир жылда ошол Кыргызстанда ошол жол эрежесин сактабагандан ушундай бир өлүмдөр катталып атат депчи. Анан биздин мекенибизде ошол Кыргызстанда бир жыл эмес, бир нече жыл мурун ошол коопсуз шаар долбоору кирген чынында, баягы акылдуу камералардын негизиндечи. Анан муну дагы өкмөт жетекчилери, биздин өкмөт башчылары ошол коопсуз шаарды ошол өлүмдөрдүн алдын алуу максатында киргизген жана ошондой эле баягы мыйзамды бузгандар айыппул төлөйт деп, жанан бул демек коопсуз шаар деле азыркы учурда жардам бербей жаткан учуру деп түшүнүп калдым да мен. Сиз эксперт катары кандай айтат элеңиз? Мынакей кошуна өлкөбүз, Алматы шаарыбыз. Шаар. Где-то 500 000 камера бар. Буларда мен баягы орусча айтып кетейин. Безопасный двор, безопасный детсад, безопасная улица, безопасная спортивная площадка, безопасные дороги деп бүт көзөмөл кылат. Эми айла жок да, көзөмөл кылыш керек. Көзөмөл кылбаса биз баягы лайлап кетет экенбиз да. Тилукпайчы. 2024-жылы Алматыда, Алматы шаарында 105 адам каза болду жол кырсыгынан. Мен баягы Бишкек шаарыныкын эми баягы точно айта албайм, бирок Бишкек шаардыкы аякта 3 миллион калк жашайт, а бизде 1,5 миллион калк жашайт. Мен болжолу ойлойм, бизде көп анданчы, 105тен көп. Көрдүңүзбү? Көзөмөл кандай кыскартууга алып келип атат. Ал жакта тааныган милиция балдар бар, гаилер бар. Бат эле дейт. Жанагындай бирдеме бирөөнүн баягы капчыгын урдап кетсе, бат эле таап алабыз дейт. Камера көп, көзөмөл көп. Жанагындай пешеход келе атканда, пешеходный зебрага жетпей эле, жетелек эле машинанын баары токтойт. Эмне үчүн токтойт? Потому что көзөмөл бар, камера бар. Андан тышкары эми баягы дагы бир жолу айтып кетейин, мен штрафты көтөргөн деп сунуштан алысмын. Бирок ал жакта штраф көп. Например, сплошной линия бар да, жолдун ортосун бөлүп турат. Эки тарапты бөлүп турат. 112 000 теңге штраф. Эмне үчүн коопсуздук куртагынышпайт биздикилер? Эмне үчүн сотовый телефон менен сүйлөшөбүз? Эртең менен саат 7ден баштап
бир саат 10-го чейин сотовый телефон, сотовый компаниянын телефондорун өчүрсүн, сүйлөшпөсүн. Кечке маал өчүрүшсүн. Связьты жок кылыш керек, кереги жок. Мындай карап көрсөңүздөр, баары эле сотовый телефон менен сүйлөшөт. Эмнени сүйлөшүп атат, түшүнбөйм. Машина айдап баратат. Ар кимдин психологиясы, физикасы, реакциясы ар кандай? Бирөө келип туруп, баягы сотовый телефон менен сүйлөшүп атып, алдагы машинаны келип туруп, аркасынан уруп коюшу мүмкүн. Бизде ушундай нерселер баягы көп да, тилекке каршы көп. А эгерде кичинекей баланы уруп кетсе эмне болот? Мына кечээ мурдагы мына кайсы бир көчөдө байкуш кичинекей баягы карындашыбызды бир 20 жашта экен, карындашыбызды уруп кетти машина. Ал байкуш кыз баягы чуркап барат, а бияктагы сол капталда келаткан машина келип уруп таштады. Мен ойлойм, ошол урган жигит где-то бир 30-35 жаштагы жигит экен. Сотовый телефон менен сүйлөшүп аткан. Алаксып калган, ошон үчүн байкуш кыздын өмүрүн алып койду. Сотовый телефон менен сүйлөшөм деп Демек, агай, сиздин оюңузга толук кошулабыз. Баягы айдап бара жатканда сиз айткандай баардык коопсуздук эрежелерин сактасак, өзүңүз айткандай жолдо жүргөндө уюлдук телефондор менен башкалар менен сүйлөшпөсөк, көңүл буруу менен айдасак, жоопкерчиликти сезе билсек, жол тыгындар эле эмес, ошол жол эрежесин бузган адамдар азаят деп ойлойбуз. Анан таң эрте бизге ушундай убакыт бөлүп атайын келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сизге да чоң рахмат. Мен дагы баягы жетекчиликке кайрылып кетет элем баягы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жол коопсуздугу сиздин көзөмөлүңүздө. Урматтуу министр МВДси, урматтуу Жеңишбек Мамаюнусович, тез арада ушу беспилотный летательный аппаратты киргизиңиздер, ишке киргизиңиздер. Мен премьер-министрге да кат жибергем, кат жолдоп жибергем, ушу беспилотный летательный аппаратты баягы киргизиңиздер, жүздөгөн адамдын өмүрүн сактап калабыз депчи. Ушул беспилотный летательный аппаратты киргизиш керекпиз. Былтыр 2024-жылы ГОБД МВД колдонду. Мына Сусамыр тарапта, тоолордун арасында колдонду. Аябай чоң жардам берет. Бул өйдө жактан карап турат да, жол эрежесин бузган машинаны карап турат да, анан келип токтотот. Но тилекке каршы мыйзамдаштырган эмес, ошон үчүн баягы жакшы колдоно албай, жыйынтыгын көрө албай жатышат. Бир айда жыйынтык чыгат. Сөз түрдө кызгарат, ДТП кызгарат, өлүм кызгарат, травма кызгарат. Демек сиздин сөз киргизиш керек. Ушул сунушту колдонсок, сөзсүз түрдө Кудайым буйруса 100% баягы коопсуз мекенде жашап калабыз деген ойдобуз. Абдан туура, абдан туура. Ден соолукта болуңуз агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, айдоочулар, баарыңыздарга ак жол каалайм. Аман эсен болуңуздар, аман эсен жүрүңүздөр. Башкысы жол эрежелерин сактап жүрөлү. Жол эрежелерин сактаңыздар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, мына ушинтип биз өзүбүздүн өмүрүбүз, деги эле жолдо жүрүүдөгү эрежелерди туура сактасак, сөзсүз түрдө өзүбүздүн үй бүлөбүзгө жана ошондой эле мекенибизге, деги эле өзүбүздүн ден соолугубузга кам көргөн болот экенбиз. Ошон үчүн жолдо жүрсөк сак бололу, эрежеге так бололу деп биринчи мейманыбыз менен коштоштук. Бир нече көз ирмемдерден кийин кайрадан экинчи мейманыбыз менен сиздердин алдыңыздарда кайра амандашабыз. Алыстабай туруңуздар.